каналынын катталуучулары, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга кутман күн каалайм. Эки дүйнө деп аталышы мен түшүндүм, ушул бири Кыргызстан, бири Россиябы. Бул дүйнө жана аркы дүйнө деп да. Бирок Кантип кайсы маселесин чечип берип атасыңар алардын? Ачка болуп калуу коркуусу, экинчиси бул эл эмне дейт деген коркуусу, үчүнчүсү бул ийгиликсиз коркуусу. Как раз ушу сиз айтып аткан ийгиликсиз коркуш менен колума келеби, келбейби? Мындай кылсам бул болбой калсачы деген. Жашоого машыгууну негизи эмнеден башташыбыз керек экен? Каалайм, үй деп коюш керек болду. Уже калган нерсесин Кудайга ташташ керек да. Кантип акча келет, дагы эмне болот, аны уже Кудай чечет тагдырыңызга. Бизнес жаатында дагы тажрыйбаңар бар да? Албетте, тажрыйба бар. Кутман күнүңүз менен. саламатсыздарбы? Сиз биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тааныштыра кетсеңиз, кенен Аскат Муктаров деген ким? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, менин аты жөнүм Аскат Муктаров болот. Мен Россия жергесинде коуч болуп, лайф коуч болуп эмгектенем көп жылдан бери. Коуч дегенде элден баары тең эле психолог деп түшүнөт экен, же болбосо бизнес коуч деп түшүнөт экен. Бирок лайф коуч деген бул жашоого машыктыруучу деп аталат. Бул мындайча айтканда адам баласы күн сайын ушу машыгып туруусу керек. Лайф коучингде биз ушул көп жылдан бери эмгектенебиз. Андан сырткары Россия жергесинде эмес, Кыргызстанда болсун, дагы башка мамлекеттерден барып биз тажрыйба топтоп келгенбиз өзүбүз негизи бул жакта. Иштегенибизге көп эле болду. Окуучуларыбыз дагы Кудайга шүгүр Москвада көп эле. Москва эле жергесинде эмес, Санкт-Петербург шаарында, башка дагы Екатеринбург шаарында, жана Новосибирск шаарына барып сабак өтүп келебиз. Бир оорулууну, ошол оорууну өзүң башкан өткөрмөйүнчө кандай ачуу экенин сезбешиң мүмкүн. Анан сиз дагы мындай бир туңгуюкка кептелген убакыт болуп, анан ушундай коучка бардыңызбы, изилдеп өзүңүздү изилдөөгө туура келдиби бир кезде? Рахмат сурооңузга. Негизи бул коучингге келип калган себеби мен мындайча айтканда партнерим, мындайча айтканда устатым десек болот. Максат Муктаров, дүйнөлүк коуч. Ошол бирден бир себепчи болду. Андан сырткары биз ошол Максат Муктаров менен биз 2011-ден баштап эле ушул образование, окуу жаатында иштеп келгенбиз. Биздин Россия жергесинде өзүбүздүн школаларыбыз, мектептерибиз болгон. Биз ошондой эле мигранттарга сабак берчек, орус тилинен, компьютерден, турецкий тилден, англис тилинен сабак берген жерибиз бар. Ошо биз иштегенбиз. Бизде канча деген мугалимдер, канча деген мигранттар алып келген. Ушунун натыйжасынан анан биз ошо коучинг өзүбүздү изилдеп, вообще негизи адамдарга эмне керек, кантип мындай бир кыйынчылыктардан чыгып кетсе болот, ошол жаатында биз иштеп, анан кийин ушул коучинг тармагына келдик. Максат Муктаров Билим алдыңыз, э? Билим алганбыз. Максат Муктаров өзү коучинг индустриясында 2017-ден бери Максат Муктаров иштеп келет. Демектен азыркы кезде Кытайдын Гуанчжоу деген шаарында өзүнүн компаниясы бар. Жана эл аралык коуч, дүйнөлүк коуч. Мен болсо 2 жылдан бери коучинг менен алектенип келем. Жакында эле ушу Москва шаарында сонун Москванын Кооз жеринен кеңсе алып ачылышы болду. Анан эки дүйнө деп аталышы мен түшүндүм, ушул бири Кыргызстан, бири Россиябы. Кандай чечим менен эки дүйнө? Негизи эки дүйнө дегенде туура эле айтып атасыз. Бири Кыргызстан, бири Россия десек да болот. Көпчүлүк умтуп ойлойт экен. Бул дүйнө жана аркы дүйнө деп да. Бирок мааниси көп. Бул деген сөз ички дүйнө, анан сырткы дүйнө. Эркек бир дүйнө, аял бир дүйнө деп көп да негизи мааниси. Ошол эки дүйнө деген компаниябыз Максат Муктаровдун машыгуу борбору. Бул Кыргызстанда Жалал Абад жергесинде, Бишкек шаарында жакында Удай бир согушта ачылат. Москвалардан болуп биз ачтык. Бул жерден бул эки дүйнө борборунун ачылышына
көптөгөн жакшы инсандар келип отурду, ошол жерде ачып беришти. Кыргыздын батасы менен мындай айтканда эмебизди, кеңсебизди ачып алдык. Бул жакта уже негизи окуулар болуп жатат, тренингтер болот, мындайча айтканда сабактар болот. Деги эле өзүнү таппай бир суроолору болуп жүргөн адамдар келип, биздин ушул офисибизден жакшы бир жоопторду алып кете алат. Офисиңер жаңы эле ачылды го Москвада? Анан ушул ачылышка келгенде астында күтүп турган нелер менен сүйлөшүп калдым да. Уже 16-группа окуп атабыз деди. Алардын ар бир группада эле 15-тен 30га чейин бар экен. Алар максаттарына жетишине эмне тоскоол болуп атыптыр? Силер кантип кайсы маселесин чечип берип атасыңар алардын? Рахмат, абдан жакшы суроо экен. Туура айтасыз. Биз офисибиз кичине офис жөнүндө айтып кетейин. Негизи биз буга чейин өзү негизи былтыртан бери баштап окутуп баштадык. Окуучуларыбыз көп. Алар биздин курска келгенден кийин жакшы бир жыйынтыкты чечимди чыгарышты үйрөндү, негативтерден арылууну үйрөндү, жакшы максаттарды коюудан үйрөндү. Мурда кыла албай жаткан нерсесинде азыр оңой, бат, тез чечим чыгарып жеткенди үйрөндү. Ошо алды ушул жака келип атып бизнесибизди баштадык дейт. Дагы башка ишкерликти баштаган кыздар бар экен. Ооба. Москвада чоң базарлардын бирөөсү Садовод деп айтылат. Ошо Садоводко биздин мындайча айтканда эс ачкыч тренингге катышкандарды биз резидент деп атап коебуз. Резиденттер 4-5 мест ачылды резиденттердин арасынан. Алар мындайча айтканда буга чейин эле даяр болуп жүргөн, бирок ошол эс ачкыч тренингден кийин акыркы чечимин кабыл алып, өздөрү ушундай айтканда өздөрүнүн желаниясы менен, өздөрүнүн каалоосу менен ушул ишке жетти да. Ушинтип айта алам. Максаты бар адамдар силерден результат ала алабы же эч кандай максаты жок эле келип анан сабактарыңардан өткөндөн кийин бир астына бир эмелерди коюп, чоң максаттарды коюп башырып кеткендер барбы? Жок, бул жерде эки түрдүү адам, үч түрдүү адам десек да болот. Бирөөнүн максаты деле жок, бирок эмне максат өзүн таппай жатат. Бул бир. Эки, максаттуу адамдар да бар. Өзү конкретно билет, бирок мындайча айтканда баягы адамдын коркуусу же болбосо подсознаниясында коркуулар же болбосо кыжалатчылык болгон үчүн буну ишке ашыра албай жаткандар болушу мүмкүн. Үч, максаты бар, билет, бирок эч кандай кыймыл жок да, действие жок. Ошондой адамдар да бар да. Бүт билет, өзүнүн мындайча айтканда кемчилигин, катасын баарын түшүнөт, момкени канткени оңдолот дегенди да билет, бирок эч кандай өзүнүн максатыга мындайча айтканда кадам таштабагандар бар. Биз ушул 3 сферадагы адамдардын баары тең топтоп, бул тренингди өткөндөн кийин айына бир жолу эс ачкыч клуб деп эме деп койгонбуз, клубтар бар. Ал жерде ошол как раз максаттуу адамдар, же болбосо бир максат кылайын, же болбосо эмне жасайын деген адамдардын баарын тең топтоп, биз мындайча айтканда бышыктоо кылып коебуз да, мындай бышыктоо, бири-бирибизден үйрөнөбүз, нетворкинг болот, таанышуу болот, чогуу совместно иштешет. Ушулардын баарын тең чогултабыз. Ошол мурунку муундарда ушундай сезим боло берет да, бир ишти баштайын дегенде корко беребиз. Сөзсүз баштабай туруп эле аягын жаман нерсе менен бүтөрүп коебуз дагы ошол ишти баштабай коебуз. Бул өзүбүзгө ишенбөөчүлүк. Ооба. Өзүнө ишенбей адам баласы ошо өзүнө жеңсек болот бекен? Сөзсүз түрдө. Американстар окумуштуулар адам баласынын коркуусун 6 типке бөлгөн. Бул биринчиси бул ачка болуп калуу коркуусу, экинчиси бул эл эмне дейт деген коркуусу, үчүнчүсү бул ийгиликсиз коркуусу. Как раз ушу сиз айтып аткан ийгиликсиз коркуусу менен колуман келеби, келбейби, мындай кылсам бул болбой калсачы деген сөз, ийгиликсиз коркуусу. 4 бул мамиле коркуусу. Эгер мен азыр бир досум акча сурап келип же бир нерсесин сураса, мен бербей койсом, анын менен мамилем кандай болуп калат деп кыжалат болосу. Ошо ийгиликсиз мамиле коркуусу. 5 бул
ооруп калбаймбы деген коркуу, 6 бул өлүм коркуусу болот да негизи. Ушул коркуулар деле мындайча айтканда биздин жашообузда постоянно мисалы үчүн биздин подсознаниябызда болгон үчүн биз көп нерселерди аракет кыла албайбыз. Подсознание адам баласын 95% контролдойт. Демек, подсознаниябызда коркуу, негатив, өзүнө ишенбестик болсо, ал ар дайым бизди мындайча айтканда башкарып келет. Сиз мисалы үчүн жаңы нерсеге, жаңы ачылууга, жаңы нерсеге сиз место жок да, мисалы үчүн мындайча айтканда памятиңизде бош орун жок. Сизди бүт эле негатив каптап калган үчүн сиз дальше мындай өнүгүп кете албай атасыз да. Ушундай болот. Адам баласы негизи курска барса дагы же болбосо бир чечим чыгарганда дагы даяр болуп туруп анан кийин келет экен да, даяр болуп. Мисалы үчүн биздин дүйнөлүк партнер Максат Муктаровдун дагы сабактарын көрүп чыгып, даяр болгон адамдар гана бизге келип эметет да, катышып атат да. Кээ биркилер адамдар бар, ал курстарды көрбөй эле даяр да болушу мүмкүн. Негизичи мындай жашоосунан даяр да болушу мүмкүн да. Анан кээ биркилерге бул даже даяр десек болбойт. Алар мисалы үчүн пока даяр эмес, аларга дагы бир көп нерселер керек да. Мисалы үчүн тажрыйба топтогондор, булар баягы даярданган адамдар, тажрыйба топтогондор, булар бир нерсени басып өткөн адамдар. Ушулардан сурасаң, алар сага жолдорун тез эле айтып берет. Бирок өзү даяр эмес, башынан өткөзгөн эмес, жөн эле билет. Момундай кылсаң, азыр могу курсту окусаң, анан момундай болосуң дегендер билет, бирок жыйынтыгын көргөн эмес. Алар балким даярда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир нерсени жасаардан мурда кичине даярданыш керек. Ошол как раз биздин эки дүйнө борбору, машыгуу борбору. Ушул жашоого даярдануу, мындайча айтканда, жашоого машыгуу болуп эсептелинет да. Жашоого машыгууну негизи эмнеден башташыбыз керек экен? Кайсы көнүгүүлөрдөн башташыбыз керек экен? Туура айттыңыз. Жашоого машыгуу деген бул азыр жаңы мындайча айтканда лайф коучинг деп коет. Жаңы бул термин жаңы мындайча айтканда эмеге кирип атат, актуалдуу болуп атат. Жашоого машыгуу дегенде элдер сразу эле ойлоп калат экен, бул психология, бул мындайча айтканда бизнес сфера, бул дагы бир нерсе, даже сетевик деп айткандар да бар. Бирок жашоого машыгуу дегенде бул адам баласы биринчи эмне дегенди таап алыш керек да. Мындай кылыш керек, мындай иштешим керек, машина алышым керек, үй алышым керек, үйлөнүшүм керек деген биз көбүнчө зат этичте сүйлөйбүз. Бирок анын аягында эмне деген жатат. Самым деле сиз үйлөнүш керек, машина алыш керек, үй алыш керек дегениңиз ал эмне үчүн? Керек деген бул чексиз болуп кете берет экен, аягы жок. Аягы жок. Анын самым деле ал сизге мындай эмоция, адамдарды эмоция, вау, сен алдыңбы ушуну деген эле керек болот да адам үчүн. Самым деле ал дагы эмне үчүн керек? Ал эмоция эмнеге керек дегенде, ал адам өзүнө ишенбестик болот. Самым деле барганда аягында бул же акча болуш керек, же бактылуулук болуш керек да. Адам бактылуу болгондо гана баягы эмеси эмоциялары жакшы болуп, анан кийин жакшы иштейт да. Бизге бактылуу боло албасак, биз ушу бактылуу болуш үчүн көп нерселерди биз мындай айтканда бизде болушун каалайбыз. Канткенде мисалы үчүн телефондун акыркы модели iPhone 14 болушу керек. Эмне үчүн болуш керек? Элдер вау, iPhone 14 барбы деп айтканда, ушундай эмоция болгондо, ал эмоция сизди бирөө мактаса сизге керек ол нерсе, мактоо керек. Демек ал мактоо эмнеден келип чыгат? Макташ үчүн сизге, значит, балким өзүңүз кичине самоуверенность азыраак болгон үчүн, самооценкаңыз ылдый болгон үчүн ушул нерсе керек болушу мүмкүн. Ушундай болуп келет да. Самым негизи эмне керек, эмне үчүн, что деген, эмне керек деген, эмне дегенди эле таап алсак, биз жообуну тапкан болобуз. Биринчи эмне деген суроону баштайт экен да, жашоого машыгуу. Жашоого машыгууда ооба, эмне деген суроону баштайт, эмне деп коюп алышыбыз керек. Анан кийин бизде негизи кантип дегенди көп коюп, массовый психологияда кантипти койгон үчүн бизде какой-то мээбиз мындай кичине ойлонуп калды. Мисалы үчүн сиздин зарплатаңыз 50 000, бирок Москвадан үй алыш керек. Үй алышым керек, үй дегенде зарплатаңыз 50 000. Анан бирөө айтышы мүмкүн, кантип эле аласың дегенде уже биз дальше уже ойлоно албайбыз да. Ошондо Максат Муктаровдун жакшы бир эмеси бар, бир техникасы бар. Кантип аласың дегенде, баягы мен билбейм, бирок ошол болот, ошого ишенем, ошону каалайм деген бир техникасы бар. Өтө жакшы. Ушул техниканы каалоону гана коюп коюш керек. Каалоону гана коюп коюш керек. Үйдү каалайм, үй деп коюш керек, болду. Уже калган нерсесин Кудайга ташташ керек да. Кантип акча келет, дагы эмне болот, аны уже Кудай чечет. Ооба.
ооба каалоо, негизи каалоо керек. Каалай бер, анан мындай айтканда Кудай Таала берем дейт. Анан эгер жок, каалооңузду дагы мен өзүм кылам, определенный иштерди жасагандан кийин мен өзүм момундай кылам десең, анда Кудай Таала бардыгы нерсени, бардыгы бир проблеманы, бардыгы бир ишти өзүңө таштап коет дагы, пенде өзүң кыла бер дейт дагы эме болуп коет экен. Анда сен өзүң кыйналып жүрө бересиң. Кудайга таштабасак өзүңүз кыйналып жүрө бересиз. Анан жана самооценкада өзүнө адамда ар бирибиздин өзүбүзгө берген баабызды канчалык деңгээлде экенин кантип аныктасак болот? Жогорубу же төмөнбү? Ооба. Самооценка боюнча айта турган болсок, самооценкада адам баласы мисалы үчүн жалгыз өзүнө канча 10 балдан канча балл бере алат. Мисалы үчүн сизди айтайлы, сиз үйүңүзгө барганда коноктор келсе башка кийинесиз, жакшыраак кийинип, жакшыраак тамактарды жасайсыз. Коноктор келбесе, сиз мындай айтканда күнүмдүк мындай өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө удобный болгон футболка бир эмелер, кийимдер кийесиз, анан мындай айтканда жөн эле тамак жейсиз, туурабы? Вот. Эми самооценкаңыз жогору болгондо, сиз үйгө кийген кийимиңиз да жакшы болуп, өзүңүздү мындай айтканда королевадай сезип, тамактарды дагы эң жакшыларын коюп, ушуга татыктуумун, лайыктуумун десеңиз, ошондо самооценкаңыз көтөрүлгөн болот. Анда айтасыз, анда эмне үйдөгү эски кийимдерди эмне ыргытып ийишибиз керекпи? Туура. Эгер сизге керек болбой жөн эле жаткан кийимдер болсо, же болбосо бир буюмдар болсо, энергияңызды ала турган, аны мындай айтканда башка адамдарга, башка бир жерлерге таркатып коюшуңуз керек. Сиз гардеробуңузду жаңыдан кийимдер толтурсаңыз, демек сиз ар дайым любой кийимди кийсеңиз, сиз мындай айтканда жасанып жүргөн болосуз да. Анан бир ишти пландап жазып баштаганда эле такыр ой чогулбай эле күндө эле чачырап кетет го. Чачырап. Оюңузду топтош үчүн негизи ой, мисалы үчүн, негизи жакшы ойлонуп койгончу, бирок бул оюңуз канчалык ишке ашат, канчалык мындай айтканда бул ишенимиңиздин аз болгону билдирет. Кээде ошол ойлордон чарчап кетесиң го. Ооба, ой жейт, мындай айтканда ой толтура болот. Ой, идея, мындай жасашым керек деп. Бул сизде сознательный болуп атат да. Сиз ушул идеяларыңызды, эмелериңизди как раз подсознанияга киргизип коюшуңуз керек. Максаттарыңызды, эмелерди. Качан гана адам подсознаниясына кирсе, демек баягы сезимдин 5 түрү ушул менен сиз мындай айтканда ошо подсознанияңызда болгон үчүн сизге тартылат, өзүңүз жасайсыз ушул нерсени. Мисалы сизди урушса, сизде подсознанияңызда кандай жаман сөздөр болсо, сиз автоматически айтасыз муну. Сиз өзүңүз муну айтам деп уже эме койбойсуз. Подсознанияңызда канчалык жаман нерселер болгондо, сизди бирөө урушса, катты капа калса, ошол сөздөр автоматикалык түрдө чыгат. Памятте жазылып даяр турат. Даяр турат алар уже. Ошол биздин максатыбыз, мисалы, чоң максат, бир 3 максатты койсок, ошону коюп алып эле подсознанияга киргизип коюп, ошону гана ойлош керек, башканы ойлобош керек болот ошондо. Ошол ишке ашканчакты. Ооба, негизи подсознаниябызга киргизип койсок бир максаттарды, бул кантип киргизебиз? Киргизгенде деле өзү негизи кыйын. Ошону как раз биз эс ачкыч деген тренинг бар. Максат Муктаров, мындай айтканда Максат Муктаров бизди ушул эмеде кыргыздарга атайын, кыргыздарча которуп, кыргыздарга арнап эме чыгарган. Бул тренинг 2 күндүк абдан эффективдүү, абдан мощный тренинг, 2 күн 3 сааттан болот. Көнүгүү жасайт, көнүгүү. Ушул техниканын негизинде биз максаттарды туура коюп коебуз. Подсознанияга киргизе алабыз. Эгер киргизгенден кийин подсознаниеңизде ошол акча, миллиондор, үйлөр, машинелер болсо, сиздин кыймыл аракетиңиз, сүйлөгөн сөзүңүз, даже ойлогонуңуз ошол болот да, мындай айтканда. Ошого багытталган да, ошондой болот. Ошону алуу болот. Мисалы биздин балдарыбыз эле биздин тарбиябызды көрүп, ошол биз корккон, бизде коркунуч, бизде негативдер балдарга деле берилет да. Анан ошо бала кезинен эле ушундай нерселерден арылтыш үчүн Эмне кылыш керек, эмне кылыш керек? Канча жаштан балдарды берсе болот, курстарга бериш керекпи же кантип тарбиялаш керек? Ооба. Өзү 6 жаштан баштап эле өзү негизи 6 жаш, 7 жашка чейин уже жаш баланын кыздын подсознаниясы ачык болот. Негизи айтарым ошо ата-энелерге
кичинекей кезинде эле баланы 4 жашта 5 жашта баштап эле уже балаларга жакшы сөздөрдү сүйлөп балаңызды келечекте ким болушун кааласаңыз же кимдей болушун каалап ушуну самасаңыз ошондойго ошентип сиз балаңызды ошондой даражада ошондой мамиле жасашыңыз керек да. Анан балдарга айта турган болсок, бизде жаш балдарга арналган да атайын биздин тренинг курстарыбыз бар. Мисалы үчүн анын бирөөсү акылдуу балам деген 1-класстан 6 жаштан баштап 6-класска чейин, 1-класстан 6-класска чейин атайын мындайча айтканда бизде Москвада көп балдар окушат. Алар мигранттар көбүнчө орусча окуган үчүн, үйдө да орусча көргөн, киносу да орусча болгон үчүн балким мындайча айтканда кыргыздын кичине каада салтыны, ата энесине болгон мамилесини, бир тууган болгон мамилесини балким унутуп бара жаткандыр. Бирок бизге келсе, биздин окуу борборго келсе, ошол биздин кыргыздын каада салтыны, же болбосо кайсы жакшы, кайсы жаман, кайсыл ак, кайсыл кара дегенди үйрөтүп чыгарабыз, аларга үйрөтүп беребиз. Бизнес боюнча да тренингтерди өтөсүңөр, ошол бизнес жаатында дагы тажрыйбаңар бар да? Албетте, тажрыйба бар. Азыркы кезде Москвада чоң рыноктардын бирөөсү Садовод, Люблино, торговый центр Москва жана Южный ворота деген жерлер менен иштешебиз. Биз бизнес кылабыз. Жеке өзүм айтайын, Асхат Мухтаров ошол Кытайдан товар алып келип, бул жерге мындайча айтканда оптовый сатабыз да. Ошентип иш кылабыз. Андан сырткары биз жакында эле Маданий борбор Надежда фонду менен биргеликте бизнес ужунду, бизнес завтрактарды уюштуруп баштадык. Бизнес завтракта ошол как раз Москва жергесинде бизнесмендерге арналган жана бизнес чоңойтом, бизнесин кеңейтем деген бүт мындайча айтканда жеке ишкерлерге арналган проектибиз болуп келет. Тажрыйба алмашуу иретинде болуп турдубу? Ооба, тажрыйба алмашуу иретинде же болбосо өзүнүн компаниясына дагы өзүнүн компаниясына кандай катачылыктар, кандай кемчиликтер же кандай ийгиликтерге жетишкендигини жаңы келаткан муундарга берип, мындайча айтканда ошолорго бир багыт көрсөтүүчү проект десе болот. Дүйнөлүк форматка чыгышка дагы пландарыңар барбы? Негизи эле кандай дагы планыңар алдыда? Ооба, негизи биринчиден кыргыздарга, кыргызстандыктарга же болбосо кыргыздар кайсыл жакта болсо ошолорго биринчи ачылалы деп чечтик. Негизи Масат Мухтаровдун дагы ушундай планы бар эле, менин да ушундай планым бар. Андан сырткары биз ошол 4-5 тилде эркин сүйлөгөндүктөн, ошолордун бирөөсү англис тили, түрк тили, айтканда орус тили болгондуктан биз ошол орус тилдүү мамлекеттерге же болбосо дагы ошо түрк тилдүү мамлекеттерге же англис тилдүү мамлекеттерге Кудай буйрса жакынкы арада ушул пландарыбыз бар. Дагы айта кетчү нерсе, бул эки дүйнө борбору, бул кеңсебиз, Максат Мухтаровдун жашоо машоо борбору бир гана кыргыздар үчүн эмес, бул мисалы үчүн өзбекстандык туугандарга үчүн, казактарга дагы, и тажиктерге ошо бүт кайсы адам мамлекетте керек болсо ошолордун баарына тең керек болот. Жашоо машоо борбору мындан ары дагы уланып кете берет. Россиянын эң ири шаарларында ачылат Кудай буйрса. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Южно-Сахалинск деген жерлерде Кудай буйрса ачылат кеңселер. Ошондо англис тилинде, түрк тилинде деле сабактарды өтө алат экенсиз да? Албетте, англис тилинде, түрк тилинде да сабактарды өтө алабыз. Кудай буйрса дагы коучтор алынат, ошо башка тилдүү, мындайча айтканда башка эмелерди биздин компаниябызга, жамаатыга дагы Кудай буйрса дагы көптөгөн коучтор келип сабак өтөт. Биз Кыргызстанда биздин коучубуз Барчыңыз Жапаров жана Москвада, Россия жергесинде мен Асхат Мухтаров. Биз онлайн форматта дагы өтөбүз. Жана андан сырткары Нуржамал Шамшиева, Максат Мухтаров өзү дагы авторский эме менен онлайн түрүндө дагы өтөбүз. Анан жана биздин жеке консультациябыз офлайн жана онлайн форматта болуп бөлүнөт да. Ошо онлайнда бере алабыз консультация. Урматтуу мекендештер, мен Асхат Мухтаров, ушул эки дүйнө борборунун Москвадагы жетекчиси. Эгер сиздерге
жана сиздердин балдарыңыздарга же жана сиздердин туугандарыңыздарга бир жашоого машыгуу борбору керек болсо, биз сиздерди күтөбүз. Келип биздин борбордо машыгып, өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүзгө азык кылып алып кетсеңиздер болот.